жайдан кайда. Lexus 470 унаасын башкара албай калып 10 жашар кызды сүзүп кеткен 16 жаштагы айдоочу 4-ноябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Свердлов райондук соту кабыл алды. Эске салсак, кырсык 7-октябрда Арча Бешик конушунда болгон. Өспүрүм рулга ээ боло албай калып, кызды сүзүп ала бакчанын короосун талкалап кирип кеткен. Тилекке каршы 10 жашар кыз окуя болгон жерде каза болгон. 5-6 минутталык убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Бишкекте автобус сүзгөн 18 жаштагы кыз көз жумду. Бишкекте автобус жолдон өтүп бара жаткан кызды сүзүп кетти деген видео тараган. Кырсык боюнча Бишкек ШИИБтен маалымат беришип, кыз жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын билдиришти. 7-октябрда болжол менен саат 10:00 чамасында 1964-жылы туулган автобус айдоочусу болжол менен 18-20 жаштагы кызды сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен кыз жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Териштирүү иштери башталды. Автобус айыпкыроого киргизилди. Тергөө уланууда дешкен. Бишкек ШИИБ маалымат таратып, 2006-жылы туулган кыз алган жаракаттан улам каза болгонун билдиришти. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Гонконгту Кыргызстандан барган жүктөн 11 миллион доллардык метафетаминдин психотроптук заты табылганын ЖМКлар жазып чыгышты. Баңгизат ал жак учак менен жеткирилген керамика аппареттерине катылган. Адатта Кыргызстандан мындай товар барбагандыктан жергиликтүү бажычылардан шеген жараткан. Баңгизатты сатып алуу үчүн аэропортко барган 54 жаштагы киши кармалган. Метафетаминдин салмагы 88 килограмм экени айтылды. Полиция ишти иликтеп баштады. Маалымат булагы Спутник KG. Сколиоз оорусу бир эле барганда айыгып калбайт экен да, бул кичинекей убакытты күтүшөт экен. Ошо бизге убакыт гана керек болуп турат да, ошо сиздердин жардамыңыздарга ушу аябай эле муктаж болуп турабыз. Баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мына бүгүн 29-сентябрь болуп калды. Сиздердин жардамыңыздар менен ушул баламды 3 жолу Турцияга алып барып келдим, сколиоз дарты менен. Алдыда ушу дагы 4-чү операцияга кеткен турабыз. Чукул арада ушу $5000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден ушул жетпеген суммабызды жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөбүз. Үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтсом, убакыт өтө берет экен, адам карый берет экен дегендей, ушу эңсеген тилегимдин баары эле, үмүтүмдүн баары ушул баламда болуп атат. Ушул баламды чоңойтуп, эл катарына кошуп, тең туштарына кошуп, ушу келечекте ушу балам түптүз болуп, ушу эл катары ушу келин алып, ушул балам менен бактылуу болгум келет. Ушу маңдайыма балага жетпей атат, ушу маңдайыма ушул балам, ушу бир эле эркек балам бар, ушу үмүт тилегимдин баары ушул болууда. Сиздерден көптөн көп сураныңыздар. Кайрымдуулук кылам дегендерге эм банк өзүмө ачылган 05 13 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк Мирлан иним болот 03 79 Мирлан деп чыгат. Долук кылып коюңуздар. Кыргыз элим, мен болсо мектепке баргым келип атат, мен теңдериме, балдар менен жардам берип койгачы. Апама кыйын болуп атат. Дагы 4 операциям бар. Дагы кылгачы.